Бүгін 22 ноябрь күнгө шейшемби облыс аймағынан алынған жаңалықтар менен таныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева. Саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров 23 ноябрда Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышуу үчүн Армения Республикасына иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары ЖККнун жоопкерчилик чөйрөсүндөгү учурдагы кырдаалды жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулашат. Ошондой эле Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясынан алкаганда ЖККнун өлкөлөрүнүн лидерлери Армения Республикасынын уюмга төрагалык кылуунун жыйынтыгын чыгарышат жана Беларусь Республикасынын төрагалыгы маалындагы ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттары жөнүндө маалымат угушат. Мындан тышкары ЖККга мүчө мамлекеттердин ортосундагы шериктештикти бекемдөөгө, ошондой эле уюмдун ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган бир катар документтерге кол коюу пландалууда деп билдирди Муратбек Азымбакиев. Кыргыз Республикасынын прокуратура кызматкерлеринин күнүнө карата башкы прокуратурада салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Салтанаттын жүрүшүндө башкы прокурор Курманкул Зулушев прокуратура органдарынын 2022 жылдын 9 айына карата жетишкендиктери тууралуу маалымат берип, кызматтык милдеттерин артыкчылык менен аткарган кызматкерлерди сыйлады. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев жана прокуратура органдарынын ардагерлери катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы президент Садыр Жапаровдун куттуктоосун окуп, жалпы прокуратура кызматкерлерин майрамы менен куттуктады. Быйыл таласта арпа, буудай жана көп жылдык чөптүн түшүмү жылдагыдан жакшы болду. Мындан тышкары облус аймагындагы дыйкандар быйыл 81 000 тонна төө бурчак жыйнашты. Жакынкы күндөрү кант кызылчасынын акыркы түшүмдөрү жыйналып бүткөнү калды. Быйыл облустун айыл чарба тармагында кандай өзгөрүүлөр орун алды? Сөз кабарчыбызда. Тилек Жакшылыков Талдыбулак айылынын тургуну. Быйыл дыйкандын үлүш жериндеги көп жылдык чөбү жакшы болуп кубандырган. Мындан тышкары дыйкан арпадан дагы мол түшүм алган. Айтымында быйыл Россиядан келген сапаттуу үрөндөн алып эккен. Үрөн мамлекет тараптан камсыздалып, 4% менен 2 жылга насыяга берилген. Быйыл негизи той жакшы болду. Сугарбай эле арпаны чабып алдык негизи. Россиядан келген урукты алганбыз. Мына жакшы эле экен. Кирменина 1 гектардан 4 тонна алдык го дейм. Чөптүн түшүмү да жакшы болду быйыл. Биринчи абыктан 5 гектардан 1,5 мың түк алдык. Ал экинчи абыгы 450-500 жакын түк бар. Быйыл Талас областынын дыйкандары кылкандуу дан эгиндерин салыштырмалуу көп айдашкан. Жалпы област боюнча 11 300 гектар эгилген. Анын 8 405 гектары буудай, калганы арпа. Дыйкандардын түшүмү дагы жылдагыдан быйыл жакшы болду. Салыштырмалуу буудайдан 7-8 центнерге түшүмдүүлүк жогору болду. Арпадан эле 7-8 центнерге түшүмдүүлүк жогору болду. 2021-ге караганда. Bunun en негизги себептери болуп, бул Россия Федерациясынан келген үрөндөр себилди көбүнчө. Ошонун негизинен да бул түшүмдүүлүк жогору болду. Быйыл дыйкандардын төө бурчагынын түшүмү орто болду. Жалпы облус боюнча дыйкандардын аракети менен 81 000 тонна бурчактын түшүмү жыйналды. Дыйкандардын бурчагын ишкерлер сапатына жараша сатып алышууда. Дыйканда кымбатыраак саткысы келет. Анан айтат, мен фасол ири, чоңураак, өйдө көтөрүп бербейсиңби дейт. Анан багы дыйкандын көзүнө чоң көрүнгөнү менен багы элей келгенде кээ бирлер майда чыгып калат. Аны көтөрө албай каласың. Эгер айтып аткандай болуп, өйдө ири болуп калса, анда баасын өйдө кылып алып кете берсиң. Ошол моменттер болот да дайыма. Рыноктун ичинде фасолдор канчалык азыраак болсо, баалар да өйдө кетет. Учурда кампалар бурчактын лопатка сортунун килограммын дыйкандардан 114 сомго чейин сатып алышууда. Баа бурчактын сапатына жараша чечилет. Таластын бурчагы Европа өлкөлөрүнө экспорттолууда. Экспортко жылдын башынан бери 50 000 тонна чыкты. Ал эми жаңы 2022 жылдын түшүмүнөн 18 000 тонна экспорттолду. Бүгүнкү күндө 62 ишкер экспорт менен алектенип атат. Негизинен бир 30 жакын мамлекетке экспортко чыгып атат. Быйыл Таласта кант кызылчасынын аянты 200 гектарга өскөн. Жалпы область боюнча 617 гектар кант кызылчасы айдалган.
Учурда анын 26 000 тоннасы жыйналды. Дыйкандар кызылчаны облустагы 2 пунктка алып барып, жылдагыдан жогору сатышууда. 26 000 тоннанын 2 000 тоннасы Ақтөбе кант заводуна түштү. Калганды Кайыңды кантка Маймак аркылуу кетти. Анан бүгүнкү күндө негизинен жыйналып бүтө жасап калды. Бакаятта Манас райондору бүттү, Кара-Бура району ушу 1-2 күн ичинде бүтөт. Жакынкы күндөрү кант кызылчасынын акыркы түшүмдөрү жыйналып бүткөнү калды. Белгилей кетсек, келаткан жылда дагы кант кызылчасынын аянттары кеңейиши күтүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Талас облусу. Бүгін Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жыйындар залында координациялык кеңешменин кезектеги отуруму болуп өттү. Кеңешмеге облус жетекчисинин орун басары, башында турган тийиштүү мекеме уюмдарынын жетекчилери катышты. Системдүү иш алып баруу максатында түзүлгөн бул кеңешмеде өлкөдөгү 3 актуалдуу маселе каралды. Темага кенен кабарчыбыз токтолот. Системдүү иш алып баруу максатында түзүлгөн ар бир облуста жүргүзүлүүчү бул кеңешмеде алгач азыркы учурдагы COVID-19 илдетине каршы калктын эмделиши жана бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө, ошондой эле ВИЧ-СПИД инфекциясы боюнча маалыматтар тааныштырылды. Кеңешме облус жетекчисинин орун басары башында турган тийиштүү мекеме уюмдардын жетекчилеринин катышуусунда болуп өттү. Облуста эмес, жалпы эле республикабызда маанилүү болгон 3 маселени карадык. Бул маселелер баягы координациялык кеңештин дагы 1 жылдык иш планына да кирген. Андан тышкары баягы убактысына жараша баягы маселе орчундуу болуп атканда биз маселелерди карай беребиз. Бүгүнкү угулган суроолор негизинде кеңеш атайын чечим кабыл алат. Анан ошо бардык кызматтарга алардын аткара турган иштери боюнча тапшырмалар берилет. Бүгүнкү күндө адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө 11 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздарга жасалып жатат. Себеби жатын моюнчасынын рагы кыз бой жетип турмуш кургандан кийин пайда болуп жатат. Учурда облус аймагында эмдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Бирок эмдөө албай койгондор да жок эмес. Андыктан эмдөө өнүктүгүн ийгиликтүү өткөрүп алуу үчүн дарыгерлер жана билим берүү тармагынын өкүлдөрүнө бул вирус жана анын кесепеттери, ошондой эле эмдөө жана анын артыкчылыктары туурасында кыздарга жана алардын ата-энелерине түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылчылыгы белгиленди. Бизде Манас районунда да болду да, отказ кылгандар болду, бирок түшүндүрүү иштеринен кийин кайра эмделгендер болду. Бир гана ушул Манас районунда биз бир жакшы көрүнүштү көрдүк, анткени ошол жерде атайын толугу менен эмделди. Жалпы жыйынтыгы боюнча айтып кетет элем, биздин область боюнча жакшы көрсөткүчтөр болуп атат. Бир гана ушул Талас шаарында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз ата-энелер жана окуучулар арасында. Ал эми кеңешмеде каралган экинчи маселе бул ВИЧ-СПИД оорусуна каршы күрөшүү аракеттери. Тилекке каршы учурда СПИДке чалдыккан адамдардын саны күн санап өсүүдө. Талас облусу боюнча СПИД оорусун жуктуруп алган 180 жаран бүгүнкү күндө каттоодо турса, алардын 7-өсү кош бойлуу аялдар экени аныкталган. Ал эми өз ден соолугуна кайдыгер карап, текшерүүдөн өтпөгөн дагы канча адам жүргөнү белгисиз. Статистикага таянсак, бул жарандардын көпчүлүгү 20 жаштан 45 жашка чейинки адамдар экени такталган. Тактап айтканда, жаңы үй бүлө куруу алдында турган же ишке жарамдуу адамдар. Андыктан бул көйгөйлүү маселени чечүү аракеттери да бүгүнкү кеңешмеде каралып, ВИЧ инфекциясы тууралуу түшүндүрүү иштерин, тарбиялык сааттарды өткөрүү керектиги айтылды. Ошо миграцияга барып, чет жакка иштеп келгенден кийин өзүңүздөрдүн кандайдыр бир ооруга шектүү болсоңуз, аты жөнүңүздү айтпай эле Талас областындагы СПИД борборуна келип, анонимдик кабинетке тестирлөөдөн өтүп кетсеңиздер болот. Ал тестирлөөнүн жыйынтыгындагы аты жөнүңүздү айтпай эле ошол тапшырган номериңиз менен билсеңиз болот. Ал акысыз бизде, бекер. Координациялык кеңешменин соңунда түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылчылыгы белгиленип, тиешелүү мекемелердин кызматкерлерине тапшырмалар берилди. Мындан сырткары бул багыттагы натыйжалуу алып барылып жаткан иштер ортого салынып, буга чейин коюлган тапшырмалардын аткарылуусу да такталды. Жаркынай Тургунбекова, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык эми мектеп директорлору сынак аркылуу 5 жылдык мөөнөткө кызматка бекитилет. Мурункудай бир жерде 20-30 жылдап мектеп директору болгон учурларга жол берилбейт. Буга байланыштуу мектеп директорлорунун тандоо сынактары өтүп жатат. Бүгүн мындай сынак Талас облусунда өтүп, мектептерге директор болууну каалаган ар бир агартуучуга мүмкүнчүлүк берилди. Мектеп директорлорунун тандоо сынагы буга чейин өлкөнүн бардык областарында өткөрүлгөн. Эртең менен саат 8:30-та Талас облусундагы мектептерге директор болууну каалаган агартуучулар арасында сынак башталды. Тестирлөө учурунда талапкерлердин жанына алып келүүгө төмөндөгүлөргө уруксат берилет. Белгилүү болгондой, буга чейин да мектеп директорлугуна сынактар өтүп келген. Бүгүнкү күндө облус аймагында директорлук кызматка 14 ваканттык орун бар. Бул орундарга Талас облусу боюнча 34 адам документ тапшырып, анын 26-сы сынакка катышты. Калган 7 адам документ иштерине байланыштуу дал келбеген себептер менен сынактан четтетилди. 26 тест тапшырып атат, бирөөсү ошо өзүнүн себептери бар го, келе албай калды. Тесттин жүрүшү эртең менен регистрациядан башталат. Бардык талапкер өзү регистрациядан өткөрүп, анан тестке киргизилет. Тестте 1,5 саат убакыт берилет, 5 блокто текшерилет. Бул жерде эч кандай адам фактору болгон жок, өзүңүздөр көрүп турдуңуздар болуш керек. Бүт бардыгы таза так өтүп жатат. Мектеп директорлорун тандоо конкурсуна адамдык фактор аралашпайт. Конкурсту өткөрө турган комиссия түзүлбөйт. Министрликтин бир дагы кызматкери катышкан жок. Баары электрондук түрдө болот. Биринчи этапта талапкер эч кимдин кийлик ишүүсүз жеке өзү министрликтин сайтына конкурска катышуу ниетин билдирип, табыштама жөнөтөт. Экинчи этапта тест тапшырат. Тестте педагогика, башкаруучулук, психология жана санариптик технологияларды билген-билбегенин текшерген суроолор камтылган. Талапкер менен программанын ортосунда эч ким аралашпайт. Тесттен өтөөрү менен жыйынтыгын биринчи өзү көрөт. Алган балын адамдар эсептебейт, программа автоматтык түрдө чыгарат. Чындыгында жакшы жыйынтыгын берет. Бул жерге директорлор жөн эле келбейт экен. Чындыгында аябай даярдыктан өтүшүп, даярданышып, өзүлөрүнүн мыкты жагын көрсөтө алган директорлор келип жатышат, талапкерлер келип жатышып, чындыгында өзүнүн күчүн сынай алган талапкерлер өтүп жатат бул жерде. Мындай жашкары деп айтканга да болбойт. Ким канчалык деңгээлде даярданса, ошончолук деңгээлде тапшырып өтүп жатышат. Тестте 80 суроо болот. Андан өтүүгө 1,5 саат убакыт бөлүндү. Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң көп балл топтогон жана 60 босоголук пайыздан өткөн катышуучу жеңүүчү болуп табылат. Мектеп директорлорунун тандоо сынагы ачык өтүп, процесске байкоо салуу үчүн Талас медиа борбору тарабынан түз эфирден чагылдырылып, байкоочулар көзөмөл кылышты. 1,5 саат убакыт аралыгында тестте берилген суроолорго жооп берип, сынактан ийгиликтүү чыккан талапкерлердин бири Мунара Эркинова. Ал Шадыкан айыл аймагындагы Эшимбек Капалов атындагы орто мектебинин директорлугуна талапкер. Азыркы тапта ушул мектепте директордун милдетин аткарып жатат. Мен негизи ошол мектепти өзүм 2007-жылы аяктагам. Ошондон баштап ушу мугалимге болгон кызыгуум арткан. Мен өзүм ата-энем ошол мугалимдик кесиптин, ошол жерде мектептин ардагер мугалимдери. 3 жылдан бери тарбия завучу болуп эмгектенип келгем. Мектепке көптөгөн колубуздан келишинче салымдарыбызды кошконбуз. Ошонун негизинде ушул жетекчилик ишке аттангам. Анан буйруган балды алдык. Мындан ары директорлор 5 жылдык мөөнөткө дайындалып, андан ашык иштегендери кызматтан алынат. Билим берүү жана илим министрлиги муну мектептерде кадр тандоону акыйкат жүргүзүү, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн жасалгандыгын маалымдашат. Рахат Бекшелиева, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары. Кечээ Талас облустук Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында орус классиги Гогольдун текшерүүчү спектаклинин премьерасы өткөрүлүп, театр көрөрмандарын кубандырды. Спектакльди коюуга театрдын өздүк фондунан 400 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Спектакль Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Назым Меңдибайыров тарабынан сахналаштырылды. Театрдын чоң залында көрүүчүлөрдүн шаң күлкүсү, кол чабуулары жаңырды. Театрдын чыгармачылык жааматы Николай Васильевич Гогольдун текшерүүчү комедиясын сахналаштырууга 4 ай даярданышкан. Спектаклдын премьерасы кечээ 21 ноябрда өткөрүлүп, көрүүчүлөргө тартууланды. Текшерүүчү спектаклинде бүгүнкү күндө да көйгөйлүү болгон коррупцияны кесип этти.
карапайым калктын мүдөсүнүн аткарылбай көз жазымында калгандыгы баяндалат. Бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу болуп, коомчулуктун наразычылыгын жаратып келет. Театр чеберлери коомдо орун алган терс көрүнүштөрдү сахна аркылуу чагылдырууну максат кылышкан. Спектакльди коюу үчүн биздин ушул театрдын өздүк эсебинен 400 000 сомго жакын акча каражаты жумшалды. Костюмга, ошондой эле декорацияга, режиссердун гонорары жана башкаларга. 2023 жыл биздин театрдын 15 жылдык мааракеси болот. Ошондой эле Алай жергесинен бизге эстафета аркылуу берилген тоо театрлар фестивалы ушу бизде өтмөкчү. Мына ошол фестивалга даярдык катарындагы ушул спектакльди тартуулап атабыз. Алмаз Бекботоев текшерүүчү спектаклинде шаар башчысынын ролунда. Анын негизги максаты жаңы курулуп жаткан шаарды өркүндөтүү эле. Бирок коррупциянын кесепетинен бул максаты ишке ашпайт. Сахна чебери каармандын образын бүгүнкү күндүн таасиринде ачып берүүгө аракет кылган. Коррупцияга маалым калган чиновниктерди биз чагылдырабыз. Мисалы мен шаар башчысын аткарып атам. Шаар башчысы дагы өзү ак көңүл болгону менен анча-мынча ушундай текшерүүчүлөр келгенде пара алып, пара берип, ушундай ролду чагылдырам да. Негизи эле бул глобалдуу нерсе. Коррупция деген ошо канча президенттер катышып, ошо коррупция менен алышып келатат, бирок негедир тамыры үзүлбөй атат да. Биз дагы сахналаштырып, элге көрсөтүп атабыз да. 2 саатка созулган спектакль келген көрүүчүлөргө руханий ээлгүү тартуулап, жашоого болгон көз карашын өзгөрттү. Театрларга келип, спектакльдерди көрүп, өзүнүн баягы руханий байлыгыбызды кеңейтип келгендей аябай жакшы ойношту. Актерлордун бардыгы, актрисалардын бардыгы баягы 19-кылымда жазылган чыгарма бүгүнкү азыркы заманга ылайыкташтырып чыгарылган вариант экен. Мен үчүн аябай жакты. Бардык ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Талас облусунун, Талас шаарынын элдерин, көрүүчүлөрдү келип чакырам. Элди жакшы жака үгүттөө, ошондой болбош керек. Анан эл дагы жакшы кабыл алышты. Ролдорду ойногон актерлордун аткаргандары мага ушунчалык жакты. Режиссер баланын аткарганы жакты. Анан актерлор да жакшы аткарышты. Жакшы мнение да кетип баратабыз. Көрөрмандардын кызыгуусун жараткан текшерүүчү спектакль Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында 3 күн бою тартууланат. Театрга келип, сахна чеберлеринин өнөрүнө күбө болуп, руханий азык алып кетүүгө шашылыңыздар. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып, комментарий калтырып, бөлүшүүнү унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.